Саламатсыңарбы балдар? Бизде азыр алипе сабагы. Алипе сабагынан биз бүгүн ы тыбышы менен таанышабыз. Алипеде тыбыштар экиге бөлүнөт. Үндүү тыбыштар жана үнсүз тыбыштар болуп, ы тыбышы үндүү тыбыш. Анда эмесе биз ы тыбышы катышкан сөздөрдү табабыз. Биринчи ышкырык ы тыбышынан башталып атат. Андан кийин ышкын. Ышкын дагы мынакей ы тыбышы менен башталып жатат. Кыргоол, ырчы, ыр, ый. Ыр деген сөздө ы тыбышы биринчи келип атат. Ый деген сөздө дагы ы тыбышы биринчи турат. Кыз. Кыз деген сөздө ы тыбышы сөздүн ортосунда. Андан кийин кыш. Кыш деген сөздө дагы ы тыбышы сөздүн ортосунда. Ырчы. Кана муунга бөлөлүчү канчага бөлүнөт экен? Ырчы. Туура азаматсыңар, эки муун болду. ы тыбышы сөздүн башында жана аягында келди. Ышкын. Бул сөздү дагы муунга бөлөбүз. Ышкын. Туура азаматтар, эки муун болду. Биринчи муунда ы тыбышы муундун башында, экинчи муунда ортосунда келип атат. ы тыбышы бул үндүү тыбыш болгон үчүн биз кызыл менен боеп белгилеп жазабыз. Ыр, ый, кыз, кыш, ырчы, ышкын, ырыс. Эми биз ы тыбышы катышкан муундарды окуйбуз. Бардыгыбыз чогуу кайталайбыз. Ла, ло, лы, та, то, ты, ра, ро, ры. Биз муундарды окуганда дагы тамгалабай муундап окуганга үйрөнөбүз. Эми ы тамгасы катышкан сөздөрдү окуйлу. Ыр, кыр, тырма, тырмак, алты, мамык, акыра, каркыра. Бардыгыбыз чогуу кайталап окуйбуз. Азаматтар, эми сүйлөмдөрдү окуйбуз. Калык, ышкырык менен ышкырды. Бул сүйлөмдө 4 сөз бар экен. Калык, ышкырык менен ышкырды. Эрмек, токо чуркашты. Алар мыкты окуучулар. Азаматтар, бардыгыбыз чогуу кайталап окуйбуз. Атыр, кара, каркыралар учуп баратышат. Акыл, каркыралар кайда учушат? Эми балдар, бардыңар көңүл буруп карагыла. Бул жерде 1-ден 7-ге чейинки сандар турат. Алдында ар бир клетканын ичинде тамгалар. Кана бардыгыбыз чогуу окуйлучу. Эмне деген сөз? Каркыра. Каркыра деген сөз экен. Эми андан кийинкиге көңүл бурабыз. Бул жерде тамгалар жок. Мен коюп силерге таап койгом. Үстүндөгү сандарга көңүл бурабыз. 1, 2, 3 деген сан турат. Эми бул жакты карайбыз. 1 деген сандын астында К
к тамгасы турат. 2 деген сандын астында а тамгасы турат. 3 деген сандын алдында р тамгасы турат. Ошондо бул жерден биз кар деген сөздү таптык. Андан кийинкиге көңүл бурабыз. 1, 2, 6, 7 деген сандар жазылып турат. 1-дин астында бул жерде к тамгасы, аны жазабыз. 2 деген сандын алдында а тамгасын жазабыз. 6 деген сандын астында р тамгасы турат, рны жазабыз. 7 деген сандын алдында а тамгасы турат, а тамгасын жаздык. Ошондо бизде кара деген сөз пайда болду. Андан кийинки көңүл бурабыз. 7, 6, 5, 4 деген сандары турат. Бул жактан карап, өзүңөр таап жазып, бул жердеги сөздү табасыңар. Эми балдар, силерге мен тапшырма берем. Мен көрсөтүп жаткан жаңылмашты чоң казанда кырмычык, кырып жедим тырмышып. Өйдө чыктым тырмышып, ылдый түштүм жылмышып деген жаңылмашты апаңар менен чогуу жаттап, анан мага саласыңар. Жаттап алгандан кийин чогуу апаңар менен чогуу жаттап, андан кийин мага салгыла. Алипе китебиндеги ы тыбышы Алипе китебиндеги 26-бетти бардыгыбыз окуйбуз, тамгалап эмес муундап окуйбуз.